10 апрелде Аксуудагы психоневрологиялык диспансерде бакка илинип 2 ай жаткан ошактагы аялдын денеси табылыптыр да. Ошол окуя боюнча маалымат берип коесуздарбы? Эмне болуп, кандай болуп, укук коргоо органдары мүмкүн силерде бар? Бул кандайча? 2 ай жансыз дене ошол бакта илинип жатыптыр. Эч ким байкабаптырбы? Ооба, эч ким байкабаптыр. Муну ошол психоневрологиялык стационардагы бейтаптар өздөрү көрүп калышкан. Чоң карагай экен, бутактар аябай жыштайт. Ошонун ичине арасына кирип туруп, баягы өзүн салынып жүргөн жоолукка асылып калган акыбалда табылган экен. 2 ай деп мөөнөт коюлуп атканы 2 ай мурун качып кетти деген маалымат берилген экен. Ошондон бери издөөдө жүргөн экен. Эми азыр бул маалыматты дагы биз башка булактардан алып, андан кийин ал жерге барып атабыз да. Эми ал маркумдун сөөгү алып түшүлдү дагы, эми Иш козголдубу? Иликтөөнү азыр ички иштер органдары жүргүзүп атса керек. Ички иштер органдары маалыматы барбы? Кандай дейсиздер? Эмне болуп кетти? Бул иш боюнча мен кеңири түшүндүрмө берет элем. Бул аялдын жоголгону боюнча 2 ай мурун бизде арыз келип түшкөн. Жоголуп кетти деп. Ал боюнча бизде Анан 2 ай издеп табылган жоксуңарбы? РПАга катталып, издөө иштери уюштурулган. Муну 2 ай издөө жүргүзүлгөн, бирок бул ошо неврологиянын ар жагында чоң Чытырман Токой бар экен. Токойдун арасында чоң арагайлар бар экен. Ошонун баш жагына барып асылып. Токойдун территориясы канча гектар экен? Мен лесник эмесмин, ал жака барган эмесмин, айта албайм канча экенин. Жок, эми уятта урматтуу коргоо органдары ал жерде бир нече гектар территория эмес, кичинекей эле территория экен деп айтышты. Анан ошол 2 ай адам жоголсо, 2 ай издегениңер ошолбу? Асылып жатса, анан 2 ай издедик, анан чоң эмес эле территория экен деп уятта. Мен бул суроону эмнеге берип атам? Анткени деген именно ушул психоневрологиялык диспансерлерде оорукчан адамдар жатат да. Анан кыйноонун дагы бир түрү бар, билесиздер. Ызы чуу чыгарса, улгайып калган оорукчал адамдардын оозун бастырыш үчүн дарылар да берип коюшат экен. Ошондой учурларды каттап атасыңарбы? Ошондой учурлар эске алынат? Жок, бул мен укук коргоо органдары берген жокмун, эске берип атам да. Бул жерден былтыркы баяндамага айта кеттик эле, азыр дагы сурана кетейин. Жабык, жарым жартылай жабыкта жайлардагы ар бир өлүм жөнүндө бизге түздөн түз маалымат берилсе. Бул жерде максат жанагы кырсыкты же өлүмдү фиксация гана кылуу эмес. Ошол жерде кызуусунда, денесинде кыйноого алынган эмеспи тактарын фиксация кылып калуу максаты негизги. Эгер мындай милдеттеме ар бир жанагындай жарым жартылай жабык мекемелеринге берилсе, алар аткарылса, биз кандайдыр бир деңгээлде барганыбыз, балким бул мекемелердин өздөрүнө да пайдасы тиймек. Анткени денесинде кыйноонун тактары жок деген маалымат чыгат. Же болсо тетиринче ооба кыйноого алынгандыгы боюнча маалыматтар чыгат. Бул өтө орчундуу маселе. Тилекке каршы биз маалыматты башка булактардан алып турабыз. Жанакындай ызы чуу чыгарбасын деп дары дармектерди ашыкча уктатып жаткызып койсо, мисалы психологический жана психотропный таблеткалар берип койсо, вы же в принципе не сможете, да, это обнаружить? Бул негизи журналга катталыш керек. Фиксация деп. Дозировкалары, фиксацияны да качан колдонду, канча убакытка чейин колдонду деп. Бирок эми журналга мыйзамда көрсөтүлгөн убакыттарды гана көрсөтүлөт. Мындай фактыларды биз сурамжылоо, байкоо жолдору менен гана алып чыгабыз. Анан жанагы биздин незапный посещение. Каттап жатасыздарбы, барбы, акыркы сиз иштеп жаткан убакытта болдубу деп сурап атам да. За отчетный период, отчет берип аткан мезгилде андай фактылар катталган жок. Бакыт Токтолевич, сизде ушундай учурлар болгон жок деген маалымат, туурабы? Нет, это не означает то, что их нету. Я предполагаю, что мы просто не смогли их выявить. Анан пытки, кыйноо, укук коргоо органдардан кыйноо боюнча мисалы арыздар келсе, ошол кызмат адамдар кантип жоопкерчиликке тартылып жатат, канчасы тартылды негизи да? Арыздар келет да. Күнөөнү мойнуна алып албай жатса мүмкүн. Азыр 1 минут убакыт берсеңиз.
негизи жоопкерчиликке тартылган убакыттар барбы? Укук коргоо органдарынын арасынан эгер деген ушинтип кыйноо мындай практикасы бар экен деп, ушундай учурлар катталды деп арыздангандан кийин же аягына чейин силер чыга албай жатасыздарбы андай учурларда? Misal üçün 51 arız boyunca жазык ишин козгоодон баш тартылды. Райондук шаардык прокуратура органдарынан 46-сы баш тартылып атат. Аскер прокуратурасы 4-өөдөн баш тартып атат. Тилекке каршы бүгүнкү күндө Баш тартуу деген коркутуп койгондон кийин баш тартышат да. Кандайча баш тартуу деп атасыз? Микрофон сайып койсоңуз. Угулбайды жакшы. Жок, актыларын берсең. Укук коргоо органдары кыйнашты, жоопкерчиликке ошондой учурлар болгондон кийин тартылабы деп сурап атам да. Жоопкерчиликке тилекке каршы Тартылган жок. Тартылбай атат. Тескерисинче тоскоолдуктар сот жообуна чейин жеткен фактылар деле жок. Жана слайдты кайра кое албайбыз уже. Ал жерде көрүнүп турат, кылмыш ишин козготуу кыйноо фактысы боюнча бул өзүнчө бир оорчулукка турат да. Бул эми суроо кайра эле прокуратура органдарына сот системасында болуп калат да. Биз болсо берип атабыз. Надзорный орган каякта карап атат прокуратуранда? Барсыздарбы? Бир да жоопкерчиликке тартылган жок деген бизде кыйноо бар да, бардыгыбыз билебиз да. Депутаттарга деле арызданышат, бирок деген арыз жаз десек расмий түрдө жазгандан коркушуп баш тартышат. Надзорный орган, прокуратура сиздер каякта карап жатасыздар? Мына бар деп атышпайбы? Жооп бересиздерби? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, башкы прокурордун орун басары Үмүткан Нургазиевна. Эми мындай такыр, эгерде өзүңөр анализди алсаңар, кыйноо башында докладта айтты, чындыгында кыйноо фактылары азыркы учурда бар, бирок мурдагы жылдарга салыштырмалуу жылдан жылга азайып келатат. Анын бирден бир себеби 2021 жылдын декабрында күчүнө кирген кылмыш жаза процессуалдык кодексинде биз ушул кыйноого жол берилген нормаларды кылмыш жаза процессуалдык кодексине алып салганбыз. Ошол жерде ушул жогорку кеңештин жыйынында дагы аны айтканбыз. Ушул кыйноого жолду жабуучу жаңы функциялар, жаңы бир ошол жолдордун баардыгын тосуп жатабыз деп айтканбыз. Мындан сырткары, эгерде 2022 жылы кыйноолор боюнча негизи прокуратура органдарына 178 арыз катталган, жүргүзүлгөн тергөө чейинки текшерүүнүн жыйынтыгы менен 149 кылмыш ишин козгоодон баш тартылган, 10 арыз боюнча тергөө чейинки текшерүү жүргүзүлдү. Ал эми 19 арыз боюнча кылмыш иштери козголуп, тергөөнүн жыйынтыгы менен 3 кылмыш иши өндүрүштөн кыскартылган, далилденген эмес 3 кылмыш иши өндүрүштөн убактылуу токтотулган. Ал эми 10 кылмыш иши соттун кароосуна жиберилген. Азыркы 10 кылмыш ишинин 6 кылмыш иши өндүрүштөн кыскартылды. Бир кылмыш иши эркиндигинен бир гана адам эркинден ажыратылды. Бир кылмыш иши боюнча айып пул салынып, 2 кылмыш иши бүгүнкү күндө соттун кароосунда. Ошондо болгондо аягында 2 эле кылмыш иши сотко жетиптир. Бул проценттик түрдө 10 кылмыш иши, 10. Жок, аягында акыркы 2 кылмыш иши калды деп атпайсыздарбы? 2 иш бүгүнкү күндө соттун кароосунда. Ошо сотко чейин 2 эле иш жетиптир да. Калганда доказать тяжело болот, далилдөөсү кыйын болот кан турбай да. Анда жогорку кеңештин сиздин ишиңизге, Бактык Акталиевич, сиздин ишиңизге биз кандай жардам бере алабыз, жогорку кеңеш? Биз жогорку соттон суранып атабыз, бул канча иш жогорку сотко жетти. Анан кандай тарихте каралып атат деп. Бул биринчи. Экинчиси, кыйноо боюнча арыз түшкөн кезде бул сөзсүз түрдө денедеги тактар. Канчалык тергөө иштери кеч башталса, ошончолук кыйноонун иштери жоголуп кетет. Балким кодекстерге толуктоолорду киргизиш керек. Качан кыйноо боюнча кайрылган учурда ким болбосун. 10 күндүк болобу, 7 күндүк болобу, мөөнөттү коюп, ошол күндүн ичинде кылмыш иш козголуп,
кылмыш иши иликтене башташ керек. Бул биринчиси. Экинчиси, качан кыйноону, ырайымсыз мамилени, катаал мамилени колдонгондор жазага тартылмайын, акыбалды өзгөртүш өтө кыйын. Акыркы, азыркы СИЗОдогу шарттар кыйноого туура келеби? Кыйноо деген мындай терминге туура келеби? Эгерде кандайдыр бир максатты көздөп жазалоо же болбосо кандайдыр бир аракетсиздигине максат болсо, анда кыйноо. Эгер жок, кадимки эле кылган кылмыш иши үчүн же болбосо мыйзамдуу жолу менен тергөө изоляторунда бүгүн кармалып турса, анда катаал мамиле. Себеп дегенде бүгүнкү тергөө изоляторлорунда акыбал мен эл аралыкты жөн эле коеюн. Улуттук нормалардын талаптарына жооп бербейт.